Саламатсыздарбы кымбаттуу окуучулар. Жайкы таңдай жарык маанай каалайм. Жаңы тема алтын балалык. Сабактын максаты 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнүнүн тарыхын жана максатын билишет. Балдарга камкордук жасоо демилгеси 1949 ноябрь айында Парижде өткөн Аялдардын Демократиялык Федерациясынын эл аралык конгрессинде көтөрүлүп, ал биринчи жолу 1950 салтанат менен белгиленген. Ошол күндөн тартып бул майрам жыл сайын белгиленип келе жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков 2020 жылды балдарды колдоо жылы деп жарыялагандыктан, бүгүнкү күндө балдарды коргоо күнүнө өзгөчө көңүл бурулуп, көптөгөн иш-чаралар Борбор шаарыбызда, райондордо, айылдарда уюштурулуп, балдар майрамы жогорку деңгээлде өткөрүлмөкчү. Ошондой эле багар көрөрү жок жетим балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген, деги эле жардамга муктаж наристелерге бул күнү мамлекет тарабынан жардам катары ар түрдүү колдоо акциялары өткөрүлөт. Майрамдын максаты өсүп келе жаткан кичинекей моонду туура тарбиялап, жат көрүнүштөрдөн алыс кылып, жардамга муктаж балдарга жардам көрсөтүү күнү болуп саналат. Zamanbap.net тартуулайт. Айылга барганымда туулу өскөн, көрдүм мен балалыкты шибер кечкен. Көз нуру сүрүтүп өтүп көңүлүмдү, ыргелди куса менен жүрөк эзген. Балачак, кандай сүйкүм карасак, айтса жакын жүрөккө, ат өзүнө жарашат. Балалык